Анан ушул учурдан пайдаланып кеткен дагы күчтөр барып жаткандыгы көрүнүп турган окшойт. Аябай эле көп айтылат да ушудан пайдаланган күчтөр деп. Ошону же Жээнбеков айтпайт, же Кашкар Жунушалиев айтпайт. Айтпайбы, ким экен ошо? Кимдер? Эгер билип туруп катып аткан болсо өздөрүн жоопкерчиликке тартыш керек аларды. Билип туруп сыртка чыгарбадыңар деп туруп жоопкерчиликке. Анан жалпы элдин башын айландырыш үчүн үчүнчү күч ким? Кайдан келди? Сырттан келдиби? Же Саудиядан келдиби? Же Катардан келдиби? Же Кытайдан келдиби? Же Америкадан кайдан келди? Алдыда парламенттик жана президенттик шайлоолор бар. Мына ушул маанилүү маселелерге, маанилүү окуяларга алдын ала даярдык көрүүчү адамдар дагы кырдаалды пайдаланып кетүүгө аракеттенип жатат деген пикирлер көп айтылып. Эми бул алсыздыктын белгиси. Эгер пайдаланып жаткандыгы белгилүү болгон болсо кармаш керек дагы барып алып барып жоопкерчилигин тартыш керек. Бул бир. Азыр мына айтылган сөзгө бир баса белгилеп коюучу нерсе да. Баракелде, абдан жакшы диагноз бул дагы. Атамбаев келечекте эмне күтүп турганын билип, өзү ошол системаны курган, ошол системанын курмандыгы болбош үчүн коргонуу аракетин көрүп атат деген сөз айтылды. Туура. Эмне үчүн? Бири-биринин алдында мышкычкан ойношуп атат да. Сен дейт, күбө катары кел дейт. Түшүнүп атасызбы? Күбө катары чакырып атабыз дейт. Атамбаев билет, күбө катары чакырат дагы, эшик жабылары менен күбөдөн кылмышкерге айланаарын билет. Себеп ушул системанын баарын соңку 10 жылда экөө чогуу түзүшкөн. Бүгүнкү күндө адам укугу деген түшүнүк жок. Бүгүнкү күндө жогору жактагылар эмне деп атса ошону жасайбыз деп келди. Мына соңку мезгилдердеки бүтүндөй саясий өңүттөн ары кандай басымга алынып келаткан саясатчылардын бардыгы ушул күндү башынан кечиришти. Тажрыйба мол, керемет тажрыйба бар. Анан жанагы КТР, ЛТР аркылуу 3 күн, 4 күн катары менен жанагы жалган жугундуларды төгүп салган болсо, элибиз ушундай болуп калды да. Кокуй, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Бирдеме болгон үчүн чыгып атат да дегенде бул жерде коомдун жоопкерчилигин дагы бираз белгилеп кетишибиз керек. Коом. Себеп коом оңолмойын, бийлик оңолбойт дейт. Же болбосо коом кандай болсо, бийлик ошондой болот дейт. Биз бүтүндөй баарыбыз жараткандын алдында тобо келтирип, бүтүндөй касиеттүү калкыбыз кыргыз эли бир силкинип, бир тазаланып, бир оңолуп, кандайдыр бир жаңы кадамдарды башташыбыз керек. Ансыз келгени кеткенин аркасынан кууп, анан мен келип калдым, эми мен сага көрсөтөм деген өч алуу. Жок, менин күчүм сага күчтүүрөөк. Жөнөкөй эле инсандар дагы бүгүн бийликке тиш кайрап көрсөтүп атканын угуп атпайбыз.